Бүгүнкү сабагыбызда Hüseyin Карасаевдин өздөштүрүлгөн сөздөрүнө токтолмокчубуз. Кыргыз эли узак кылымга созулган тарыхында көптөгөн башка элдер менен карым-катышта болуп келген. Андай байланыштар жалаң гана элдин турмуш тиричилигине, жашоо ыңгайына, психологиясына, үрп-адаттарына, рухий көз караштарына таасир тийгизбестен, анын тилине да из калтырганын көрөбүз. Ал эми алды менен негизинен тилдин ийкемдүү жана дайыма толукталып, өзгөрүп турма бөлүгүндө лексикасында сакталып калган. Андай сөздөрдүн ичинде жакын жана алыс тектеш тилдерден кабыл алынгандары да, тектеш эмес тилдерден өздөштүрүлгөндөрү да бар. Алардын жалпы көлөмү да бирдей эмес. Кыргыз тилине лексикалык жактан таасир тийгизген тектеш тилдер, демек биз таасир тийгизген тектеш тилдерге Алтай, Хакас, Тува, Казак, Өзбек жана уйгур тилдери кирет. Ал эми ошондой эле алыс тектеш тилдерге буларга монгол тилдери кирет. Монгол тилдери. Ал эми такыр эле тектеш эмес тилдерге, тектеш эмес араб, Иран, тажик тилдери деп айтабыз буларды. Тажик жана орус тилдери көрсөк болот. Ошол менен бирге аларга кыргыз тилинин белгилүү өлчөмдө таасир тийгизиште талашсыз. Башка тилдерден кабыл алынган өздөштүрүүлөрдүн сан жагынан эне тилдин өздүк менчиги төл сөздөргө караганда алда канча аз болоорун белгилеп кетүүгө болот. Бирок лексикалык өздөштүрүүлөргө мүнөздүү орчундуу касиеттердин бири кээде алар тигил же бул түшүнүктүн бирден бир атоосу болуп, эне тилдеги төл сөздөрдүн ичинде алардын маанилик шайкеш эквиваленти жок болот. Мисалы үчүн айрым сөздөр биздин тилибизде жок болуп, ошо өздөштүрүлгөн сөздөр гана ошолордун ордуна колдонулуп калат. Буларга мисал катары алсак болот. Мисалы үчүн мектеп, илим, мамлекет, коом, алгебра, химия, тандыр десек. Мына жана башка ушул сыяктуу сөздөр булардын кыргыз тилинде эквиваленти жок. Мына ошондуктан булар ошол биздин белгилүү атоону, затты, түшүнүктү билдирүүчү бирден бир лексика катары өздөштүрүлгөн сөз болуусуна карабай өзү гана колдонулат. Мына биздин эне тилибизде мындай сөздөр жок болгондуктан булар ушул өзүбүздүн тил сөзү катары колдонуп келе жатат. Тескерисинче, айрымдары өзүнө тилибизде маанилик түгөөлөрү, синонимдери боло берет. Мисалы үчүн, баатыр деген сөздү алсак, баатыр. Бул эне тилибизде дагы бар, ал эми өздөштүрүлгөн сөздөрдө дагы бар. Баатыр, эр. Нан, токойчу. Киреше, пайда. Жана ушул сыяктуу сөздөр. Булардын экөө тең, эки бөлүгү тең колдонулуп жүрүп атат. Башка тилден өздөштүрүлгөн сөздөрдүн тилибизге аралаша башташы ар башка тарыхый мезгилге туш келет. Алар сан жагынан да, тематикасы боюнча да ар башка. Башка тилден өздөштүрүлгөн сөздөрдү чогултуп, аларды түшүндүрмө сөздүк түрүнө келтирип, системалаштыруунун илимий жана тажрыйбалык мааниси алардын тыбыштык түзүлүшүнүн өзгөрүп кетиши менен түздөн түз байланыштуу. Анткени лексикалык өзгөрүүлөр бир тилден экинчи тилге өткөндө алар өздөштүрүлгөн тилдин тыбыштык закон ченемдерине баш ийгизилгендиктен эреже катары алардын алгачкы тыбыштык түрү түп тамырынан өзгөрүп кетиши мүмкүн. Бул кырдаал тигил же бул сөздүн сырткы түрүн гана эмес, тыбыштык составын да өзгөртүп жиберет. Салыштырып көрөлү.
Misal үчүн могу сөздү алалык. Иранча, гөнах. Ал эми ушул эле сөз кыргызчага болгондо илим. Тыбыштык өзгөрүүгө учурап кеткени. Андан жанагы арабча, гумыр. Ал эми ушул сөз кыргызча которгондо өмүр. Өзүңөр байкагандай, тыбыштык жагынан өзгөрүп кеткендин көрүп атабыз. Монголчо, алаган. Ал эми ушул эле сөз кыргызча алакан. Алакан болуп өзгөрүлүп атат. Демек, дагы бир сөз ала кетелик. Орусча мисалы үчүн. Орусча. Муну биз кеңири колдонуп жүрөбүз, самовар. А бир бул кыргызча самовар болуп, биздин лексикабызга кеңири таралып колдонулуп жүрөт. Натыйжада мындай сөздөрдүн алгачкы тегин тыбыштык көрүнүшүн лингвистикалык ыкмалар менен калыбына келтирүү зарылчылыгы түзүлөт. Кусейин Карасаевдин ушул сөздүгү өздөштүрүлгөн сөздөрдүн кайсы тилден келгенин, кандайча тыбыштык өзгөрүүгө учураганын изилдеген биринчи илимий эмгек. Бул сөздүктө кыргыз тилине башка тилдерден киргизилген 5000ден ашуун сөздүк мааниси кеңири чечмеленет. Сөздүктө сөздөр азыркы кыргыз алфавити менен кайсы тилден оошкон болсо, алар кыскартылып, мисалы үчүн арабча болсо ар, иранча болсо ир, орусча болсо ор деген кошумча маалыматтар менен жабдылган. Кээде орус тили аркылуу кирген сөздүн андан ары түпкү тегин көрсөткөн, мисалы үчүн гол голландчадан, французчадан, немецчеден жана башка сыяктуу кыскартуулар келтирилип, алардын алдына мындай өзүңөр көрүп аткандай мындай белги коюлуп кетет. Кийинки сабагыбызда мына ушул сөздүктүн калган бөлүгүнө токтолмокчубуз.